Билесиз бе? Башты сенен угутам, эч уккан эмесмин мен, чындап айтам. Айран сүт сала белек, ошондой болуш керек по-моему. Жирафтын кыргызча аталышын билесиз бе? Акыра. Подарка бербейсизби? Сөзү да биринчи окшойм, жекей дегенде. Билем. Сооба, сиз билесиз. Жок, айтпай эле кой. Омо башты билет экен. Айтып көрбөйүнбү, кандай Таппай дейсиз? тургулачы. Баш алмадай болгон нерсе алма башты. Ошо шашып дегем да. Кеде анан кийге. Кел, мага айтасың. 10 балаң болсо, осураак чалың болсун дегендей да. Чал жакшыбы да, ошо да. Салам достор, Сары эсеп каналы эскирген эски сөздөрдү эске салабыз. Андан билсе биз Ош шаарынын тургундарынан сурамчылоо жүргүзөбүз. Кечиресиз, бир суроо берсем болобу? Неге? Бир эскирген эски сөздөрдү эске салып, мен сизге бир сөз айтайын. Сиз ошол сөздүн маанисин таап көрүңүз. Eski сөздөрдүн маанисинби? Ооба. Мен айтып көрөйүн биринчи. Тулга деген сөз эмнени түшүндүргөн? Тулга? Тулга деген мына буюмча болуш керек, баягы эски ошондой болуш керек эле. Айран сүт сала белек, ошондой болуш керек по-моему. Ошондой деп ойлойсуз, э? Туура, анан жирафтын кыргызча аталышын билесизби? Акыра. Азаматсыз. Носорогтун кыргызча аталышы кандай? Носорогтуку унутуп калдым. Билбейсиз? Рахмат. Керек деп аталат экен. Үт деген сөз эмнени түшүндүрөт? Үт дегенби? Ошол баягы сүзмө кылабы эле, эмне ошону немеси да ал. Үт деп коебу, ошондой билбейм, мен жакшы билбейм. Жакшы билбейсиз. Сүңгү дегенчи? Аны билбейм. Манас эпосуна ушул эме сөздөр камтылган да. Манас эпосун окугансызбы? Окуган, бирок мындай сиз айткандай катуу неме окуган эмесмин, берилип окуган эмесмин. Чоң рахмат сизге. Эмеле. Саламатсызбы? Тамашалык. Мен сизге бир суроо берсем болобу? Жөн. Эскирген эски сөздөрдү эске салалы. Үт деген сөздүн мааниси кандай? Не деген? Үт. Үт? Ооба, уккансызбы ушундай сөздү? Жок, уккам. Уккан эмессизби? Жок. Бул шоола жарык дегенди түшүндүрөт экен. Сүңгү деген сөздүчү? Не деген? Сүңгү. Сүңгү түпкү жагы маңызы деген сөз дейт, Кандай? Түпкү жагы маңызы деген сөз. Жок. Окшошподу. Окшошподу. Кичине подсказ бербейсизби? Бул болсо Манас эпосунда колдонулган. Илгери менен баягы азыркы учурда пистолеттердин ордуна колдонуп келишкен. Ал учурда мынтык дагы жок болчу. Сен өтө эле эски суроолорду берсең, жакыныраак мындай бир өзүңө жараша айтпайсыңбы? Мен сизге ошондой деп коюмбу, ошол подсказка деп коет, ошондой да берип койдум сизге. Ойлонуп көрдүңүз, таппадыңыз бирок. Жок, таппадым, ооба. Жообу болсо найзанын эски түрүн айтышкан экен. Мен сенин передачаңарды көргөм, акыры папал болдум, өзүмө татаал суроолорду берип койдуң да, аябайчы. Бирок жеңил эле суроо болчу. Дагы бирөңгөчү. Аптаба деген сөздүн мааниси кандай? Аптабанын чалда бар, чалбар дедиңби? Ооба, чалбар. Чалбар шым сыяктуу. Илгери тери шым деп койгон экен да. Ооба, чалбар деп коюшкан. Ооба, чалбарыңды туура таптым, э? Ооба, ушуну туура таптыңыз. Азаматсыз. Рахмат чоң. Подарка бербейсизби? Подарка билдиңиз го ошол. Саламатсызбы же? Бир суроо берип көрбөймбү? Үт деген сөздүн мааниси кандай? Үт? Ооба. Бул сөздү биринчи окушум керек. Коңузчу? Ооба. Үт деген сөздү. Уккан эмессизби так? Жок, уккан эмесмин. Чындап. Не болушу мүмкүн? Кандай маанини берет деп ойлоп атасыз? Үт. Үлгүлүү бир сөздөр болсо керек да, илгерки бул. Илгерки сөздөр. Эскирген эски сөздөрдү биз маанилерин калай калыптанып илгерки сөздөр болсо, значит бул бир тарбиялуу бир сөз экен, бирок мен биринчи окушум үт деген. Жарык шуула дегенди түшүндүрөт экен эже. Жекей деген сөздүн маанисин таап көрүңүзчү, ана жекей. Жекей дегенби? Жекей. Жекей? Жекей. Мен сизге жалаңга эскирген эски сөздөрдөн берип атам. Кайсы сөздөр берип атасың билбейм. Өзү кыргыз, өзү кичинекей болгону менен ар ким ар түрлүү тилде да сүйлөйт да, бул сөздү да биринчи окушум. Жекей дегенде. Козулган кымбат баш кийим дегенде. Жекей? Мен деле жаштарга кирбейм, мен деле орто жашка кирип калдым ошочу. Ооба, биз эле эми үйрөнгүлө атабыз. Ака сиз айтып коесузбу? Сен эми деле ошо силердин катарыңызда эми билүүчүбүз. Рахмат. Бир сизге эскирген эски сөзөн берейин. Сиз маанисин айтып көрүңүзчү. Не сөзмү? Жекей деген сөздүн мааниси кандай? Сиз билесизби? Жеке деген. Жекей.
Жалгыз деген да. Yok JK деген жалғыз емес. Siz bilesiz ha? Айтыңыз. Bilmem. Бирок неге мен ал эмес деп калдыңыз? Айтсаңыз. JK деген сөз жалғыздығын түсіндіріп өтті. Ооба, туура айтып атасыз. Туура баштадыңыз бирок. Жок, JK. Ya ben bilmem. Билбейсиз а? Анда үт деген сөзүн мааниси кандай? Үт эки тамгадан турат. Bilem. Сооба, сиз билесиз. Çok айтпай эле койчу. Айтып коюңузчу. JK деген өзүнчө Жок, деген JK. JK Ооба. JK деген сөз уқпап, JK деген сөз бар. Анда болуптур. Үт деген сөзүн мааниси кандай? Үрт. Үт. Эки тамгадан турат. Үт. Үтті да билбейт экенбиз. Анда алма баш деген сөзүн маанисин билесиз? Алма баш? Ооба. Алма башты билбейт экен. Билбейсизби? Рахмат чоң. Эже кандайсыз? Деп коем. Кесипи? Ооба. Саудагыңыз жакшы ататпы? Ооба, Эми сизден бир эскирген эски сөздөрдү сурап маанисин билип алайлы деп атабыз эже. Айтып көрбөйүнбү, кандай Таппай дейсиз? тургулачы. Кеңиз эми эмне керек бар эми? Үт деген сөзүн мааниси кандай? Ол не деген? Үт. Сизден сурап атпаймынбы? Үт деген сөз мен Биринчи жолу атасыз. Былтыр анда JK деген сөз бар экен. Бул эскирген эски сөздөр. Азыркы учурда колдонулбайт дээрлик. Бирок биз сурамжылоо жүргүзүп JK деген сөз JK деген мааниси JK өзүмө деген сөздү билдириш. JK деген сөз. Билбейт экенмин андайды. Мен көйлө кыргызча сөздөрдү анчайын маани бербейт экенмин. Маани бербейт экенсизби? Бирок ушул сөздүн эң сонун эмеси JK деген сөздүн мааниси кооздолгон кымбат баш кийим дейт экен. Көрүңүзчү, караңыз Үт дегендики болсо бул шоола жарык деген маани түшүндүргөн экен. Рахмат эже. Макул. Бир суроого жооп берип коюңузчу. Эскирген эски сөздөрдү эске салабыз. Сиз тулга деген сөздүн маанисин билесизби? Тулга? Ооба, тулга. Очок да. Жок. Тулганы. Жок. Анда дагы башка сөз. Алма баш деген суроонун маанисин билесизби? Баш алмадай болгон нерсе алма баш дейт. Жок. Билбейт. Дагы ойлонуп көрүңүз. Сизге бир аз кичине маалымат берип өтөйүн. Илгери колдонулган, анан моносипосуна дагы бул сөз кездешет. Жок. Билбейсизби? Чоң рахмат. Саламатсызбы эже? Кандай жаспы? Эскирген эски сөздөрдү эске салып сизге бир суроо берейинчи. Ошо шашып атам да. Эмнеге болот экен? Былтыр аптаба деген сөздүн маанисин билесизби? Нен? Аптаба. Жок, аны билбейм. Рахмат. Саламатсызбы эже? Сизге бир суроо берсем мүмкүнбү? Эскирген сөздү бир эле эстейбиз? Оңой суроо сизге. Сиздерге мен эскирген эски сөздөрдөн бирөөнү берип көрөйүн, сиздер таап көрүңүздөр, Көрүңүзчү. Аптаба деген сөздүн маанисин билесизби? Автомат. Жок, аптаба. Дайыма мен сиздерге кичине маалымат берип өтөйүн, Үйгө коноктор келгенде эң биринчи эмне кылат? Дастуркан жайбыз. Андан биринчи дастурканга кирип атканда эмне кылат? Келиңиздер. Каташтыңыздар. Келген конокторго колдорун жуудуруп, суу куясыздар го. Ошону илгери аптаба деп айтчу экен. Дагы алма баш деген эскирген эски сөздүн маанисин билесизби? Алма баш. Ооба. Баш чоң. Может, баш чоң. Анда башка? Алма баш деген Биринчи жолу атасы? эски сөздөр азыр. Эски сөздөрдү карап коюңуздар, Чоң рахмат. Эже кандайсыз? Иштериңиз болуп атабы? Соода жүрүп атабы эже? Мен сизге эскирген эски сөздөн берип көрөйүн, сиз таап көрүңүз. Сизге да анан кийин. Келип кел, мага айтасың. Эже мен сизди анал жактан таап келдим. Эми Тастырып келген алдына эже кетип коюн. кандай эже сизге берейин, Я койгон жакталарга бере бер. Биз азыр Эскирген эски сөздөрдү айтам мен сизге. Мындай биринчи сөз. Аптаба деген сөздү илгери. Аптаба? Ооба, аптаба деген сөздүн мааниси кандай? Аптама деген сөз. Аптаба. Аптаба. Ооба. Ыстыктын күндөрү да, аптап. Ыстыктын күндөрү? Ыстык өтүп кетпесин деп. Анан кандай? Аптаба ошо да. Аптаба деген сөздүн мааниси болсо, эме үйгө конок келгенде суу куябыз го. Колун жуйт го, ошол маани түшүндүрөт экен да. Оң жактан куюп, сол жактан неме кылганда. Анан кийин дагы бир суроо анда эже. Буну сиз табасыз деген ойдомун. Чалбар деген сөздүн мааниси кандай? Чалбар? Ооба. Баягы 10 балаң болсо, осураак чалың болсун дегендей да. Чал жакшыбы да, ошо да. Ошондой дейсизби? Анан кандай болуш керек? Чалбар деген бул баягы илгери колдонгон. Чалды барбы? Жок, чалбар.
Шалбар билбейт, шалбар десен. Жок, шалбар эмес, Шалбар деп илгери бир чоң шымдарды кийчү, ак дамбал. Азыр дамбал деп айтылат. Шалбар деп Анда айтылат. тери шымдын эски мааниси кандай? Тери шымдар деп эле айтылган, эски маанисин билбейт экенмин мен. Биз эми берактагы заманда окулган немелерден биз арды илгеркиден эмеспиз. Илгеркиден эмессиз, э? Ошо да. Ошо үчүн түшүнбөй айтсам керек сөздөрүңө. Бирок бардык сөздөрдү мындай башкача айкалыштырып койдуң да. Макул, рахмат. Жакшы алыңыз. Алма баш деген сөздүн мааниси кандай? Эскирген эски сөздөрдү айтып атам мен сизге. Сиз маанисин таап көрүңүзчү. Алма баш. Ооба. Алмаға окшош баш болса керек. Же алманын башы болса керек. Мен таппадым муну. Таппадыңыз, э? Болуптур анда үт азыр айтам жоон. Үт деген сөздүн маанисин айтып көрүңүзчү. Үт же бүт? Үт. Жок, анда билбейм. Биринчи жолу атасызбы? Ооба. Анда дагы тулга деген сөздүн мааниси. Тулга эмне эле? Тулга деп эмнени айтчу эле? Тулга деп эмнени айтат? Казанды аралаштырып бирдеме? Çögün jana çögün kavuşup çıkan çögün. Tulga. Мен таппадым. Таппадыңыз, ака. Барын эле айттым, бирок таппадыңыз сиз. Ооба. Каякта сөздөр тагалсың. Суроо берем, жооп берип коюңузчу. Оңой эле суроо. Эскирген эски сөздөрдү эске салалы дагы мен сизге мындай суроо берип коеюн. Үт деген сөздүн маанисин билесизби? Жок, билбейт экенмин. Биринчи жолу атасыз. Дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз. Алма баш деген сөздүн маанисин билесизби? Жок, билбейт экенмин дагы. Биринчи жолу атасыз. Ооба, биринчи жолу атам. Макул, рахмат чоң. Салам чоң жигит, кечиресиз. Сизге оңой бир суроо берип коеюн, жооп берип көрүңүзчү. Алма баш деген сөздүн мааниси кандай? Эскирген эски сөздөн берем мен сизге. Алма баш? Ооба. Билбейт экенмин. Билбейсиз, э? Анда бүт деген сөздүн мааниси? Бүт? Ооба. Кандай бүт деген? Үт. Эки эле сөз? Үтпү? Ооба. Эки эле тамгадан турат, кечиресиз. Билбейт экенмин. Билбейсиз, э? Рахмат. Кандайсыңар? Эскирген бир эски сөз айтайын, силер таап көргүлө, аракет кылып. Алгачкы мындай болсун. Үт деген сөздүн маанисин билесиңерби? Үт? Ооба. Билбейт экенмин. Биринчи жолу атасың. Ооба. Үт? Ооба, үт. Эки тамгадан турат, үт. Билбейт экенмин. Жеке деген сөздүн маанисичи? Жеке өзүм. Жеке. Жеке менчик байли. Билбейсиң? Жеке эмнеси? Жок, андай эмес экен. Жеке өзүм дегенди эле билет экенмин, аты билбейт экенмин. Андай эмес, бирок дагы бир аз ойлонуп көр, балким табасың. Жеке бир адамга теңди. Манас эпосунда ушулар сөздөр кездешкен экен да. Ушул сөздөр колдонулган экен да. Жеке деген сөздүн мааниси бул кооздолгон кымбат баш кийим дегенди түшүндүрөт. Вообще. Билбейсиң андайларды. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Жеке деген сөздүн мааниси кандай? Жеке? Жеке. Жок, жеке деген сөз бар экен. Эгер азыр маанисин айтсам, ошондойбу дейсиздер? Жеке деген мен уккан эмесмин. Уккан эмессиз. Макул, анда башка. Үт деген эскирген сөздүн мааниси кандай? Үт? Ооба, үт эки тамгадан турат. Ал дагы бир чоң маанини түшүндүрөт экен. Ону да уккан эмесмин. Уккан эмессиз. Болуптур, анда алма баш деген сөздүн мааниси кандай? Жок, ону да уккан эмесмин. Уккан эмессизби? Ушул акыркы эскирген сөзгө подкастка берип көрөйүн, э? Эски Манас эпосунда алма башты колдонушкан экен да. Мен Манасты өзү уккан эмесмин да. Уккан эмессизби? Рахмат. Салам чоң жигит, кечиресиң. Мен сизге бир эскирген эски сөз айтып көрөйүн, сиз маанисин таап көрүңүз, э? Макул. Жеке деген сөздүн мааниси кандай? Жеке бирге. Жок, жеке эмес, жеке деген сөздүн. Жеке. Билбейт экенмин. Билбейсиз, э? Макул, анда кийинки үт деген сөздүн мааниси кандай? Эскирген сөздөр бул. Эске салалы. Андай билбейт экенмин. Билбейсиз, макул. Акыркы дагы бир суроо берип сөз айтайын сизге. Алма баш деген эскирген сөздүн мааниси кандай? Манас эпосунда кездешет бул. Мен сизге бир аз маалымат берип атам. Таап көрүңүзчү кана. Жок, таппадым. Буну да тапкан жоксуз. Ооба. Неге? Эч болбоду. Рахмат чоң. Сары эсеп каналы Ош шаарынын тургундарына бир нече сурамчылоо жүргүздү. Маалыматтарды, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, коңгуроonu басыңыз, лайк, комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө.